Кыргызстанда социалдык түйүн колдонуучулары дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү активдүү талкуулап жатышат. Сунуштардын биринде адамдын жүзүн таанууга тоскоолдук кылган кийим кийген жеке жактарга 20 000 сом айып салуу каралган. Жаңы мыйзам долбоору жарандардын нааразычылыгын жаратты. Жооп катары Кыргызстандын муфтияты жоолук менен хиджабка тыюу салынбай турганын билдирди. Фактылар бурмаланып, хиджабка тыюу салынат экен деп жатышат. Чынында сөз адамдын жүзүн толугу менен жапкан никап жөнүндө болууда. Уламалар кеңешинин никап биздин салт эмес, тышкы маданият деген чечими бар. Никап аялдардын жүзүн толук жаап, көзүн гана ачык калтырган баш кийим. Никапка тыюу салынат шекилдүү. Хиджаб аялдын жүзүн ачык калтырып, тулку боюн жана башын жапкан баш кийим. Хиджабка тыюу салынбайт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ошондой эле динди жайылтуу максатында үйлөрдү, бала бакчаларды, мектептерди жана мамлекеттик мекемелерди кыдыруу үчүн каралган айып пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштоодо. Мындан тышкары мыйзам долбоору менен диний негизде партия түзүүгө, дин ишмерлерине өлкөдөгү шайлоолордо талапкер болууга, үгүт иштерине катышууга жана шайлоо фонддорун каржылоого тыюу салуу сунушталууда. Нааразычылыктардан кийин президент Садыр Жапаров 5-сентябрда мыйзам долбоору боюнча кеңешме өткөргөн. Ага Минкаптын мүчөлөрү, депутаттар жана белгилүү диний ишмерлер катышкан. Анда мыйзам долбоору кайра толукталып, парламентке анын жаңы редакциясы сунушталаары белгилүү болгон.